Улуттук банк эсептик ченди 10%га көтөрдү. Ага инфляциянын өсүшү жана тышкы экономикалык шарттардагы туруксуздук негизги себеп болгон. Улуттук банктын маалыматына ылайык, быйылкы жылдын алгачкы 5 айында өлкөдөгү керектөө бааларынын өсүү темпи 5,7% деңгээлинде сакталып турган. Основными предпосылками для повышения учетной ставки стали следующие факторы. Эсептик ченди жогорулатуунун негизги себептери төмөнкү факторлор болду. Баарынан мурда инфляциядан баштайын. Ушул жылдын алгачкы 5 айында биздин өлкөдө керектөө бааларынын динамикасы 5,7% чегинде сакталып турду. Бирок жаз айынан тарта инфляция тездеди жана бул тездетүү негизинен тышкы мүнөзгө ээ. Башкача айтканда, тышкы экономикалык шарттардын фонунда калыптанууда. Биз байкагандай, ушул жылдын тышкы чөйрөдө тобокелдиктер бир топ күчөдү. Ушундай шартта туруксуздук баалардын өзгөрүшү күчөдү. Экономисттер белгилегендей, дүйнөлүк рыноктогу тобокелдиктер күчөп, өзгөчө АКШнын тарифтик саясатынын өзгөрүшү жана катаалдашы эл аралык соодадагы туруксуздукту жаратты. Кабыл алынган санкциялар Кыргызстандын экономикасына дагы таасирин тийгизүүдө. Натыйжада дүйнөлүк чийки зат жана энергоресурс базарларында баалардын кескин өзгөрүшү байкалууда. Ушул жагдайлар өлкөдөгү инфляцияга түздөн түз таасир этүүдө. Ушул шарттарда дүйнөлүк азык-түлүк жана чийки зат рынокторунда туруксуздук байкалууда. Кыргызстан экономикасында импорттук товарлардын көлөмү жогору болгондуктан тышкы тобокелдиктер тез эле ички рынокко таасир берүүдө. Ошондой эле коңшу мамлекеттерде да инфляция басым жогору бойдон калууда. Бул тышкы мүнөздөгү факторлор товарлардын жана кызматтардын чектөөлүү сунушунда алып келүүдө. Анткени менен экономика туруктуу өсүүдө. Быйылкы 9 айда Кыргызстанда ички дүң өнүм 10%га көбөйдү. Негизги өсүш курулуш жана ички инвестициялардын эсебинен камсыз болду. Ички валюта рыногунда абал туруктуу. Башкы банк курстун өзгөрүшүн жумшартуу максатында ушул жыл ичинде 416,9 миллион долларды түзгөн 5 валюталык интервенция жасады. На внутреннем валютном рынке ситуация остается стабильной. Курстун өзгөрүшүн жумшартуу максатында Улуттук банк ушул жыл ичинде жалпы суммасы 416,9 миллион долларды түзгөн 5 валюталык интервенция жасады. Ал валюталык интервенцияларды талдоодо өлкөнүн алтын валюталык резервтеринин динамикасын эске алуу маанилүү. Мындан тышкары республикада банк тармагы туруктуу иштеп, улуттук валютадагы ликвиддүүлүк жогорку бойдон калууда. Эске салсак, быйыл инфляция 6,2%, жылдык мааниде 8,4% түзгөн, ал эми буга чейин чен 9,25% болгон. Сүйүн Айтагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.